Саламатсыздарбы, менин бардык корей тили үйрөнүүчүлөрү. Өзгөчө бүгүнкү видео силер үчүн эгерде топик же болбосо топик EPS деп аталатпы, айырмасын билбей жүргөндөр, топик деген эмне, EPS деген эмне деген билбегендер үчүн, билгиси келип жооп издеп жүргөндөр үчүн видео тартып атам. Атайын анткени мага күнүнө көптөгөн суроолор түшөт да. Мен Кореяга жумушка жиберген, экзаменге даярданат элем дейт. Сиз EPS-ке даярданып турбайсызбы деп сурасам, жок, мага топик керек эле дейт. Топикке сиз уровень алгыңыз келеби, сиз деңгээлиңиз текшергиңиз келеби десем, жок, мен ошол топикти тапшырып Кореяга жумушка баргым келет деген суроолор чаташкан. Мындай адам өзү дагы биле албай турган айырмасын биле албай чаташып суроо берип, анан жооп берсең экөөбүздөн ортодо ушинтип адашкан учурлар аябай көп болот. Gelingizler bugün bardığın öz ordularına salıp EPS degen emne, topik degen emne, anım nege tapşırat uşular jönündө sizlerge aytıp berem. EPS degen bul egzamendin аты. Bul egzamenden siz korey tilinden sınav beresiz. Oturup kadimkidey эле окуу боюнча сынак тапшырасыз компьютерден отуруп. Бул жана атайын өзүнчө видео болсун, бирок жалпысынан түшүндүрүп өткөндө сиз корей тилинин стандарттык бир адабий тили жөнүндө окуйсуз. Бир канча окуп даярданганыңызга жараша экзаменден өткөндөн кийин Корея өлкөсү сизге, Кореядагы заводдор сиз менен контракт түзөт. Контракт түзүп сизди Кореяга чакырып, жумушка анан алып барат. Ал эми топик деген бул сиздин корей тилиңиздин деңгээлин текшерип көргөн, сиздин билимиңизди сынап көргөн гана сынак. Бул жерде сиз корей тилинен угуу, канчалык сиз окуй аласыз, быйыл биринчи жолу сүйлөө дагы киргизилип атат, негизи сүйлөө жок болчу. Анан эссе жазасыз, 600 сөз, 400 сөз эссе жазасыз. Топикти эмне үчүн тапшырат? Эгерде сиз Кореяга окууга тапшырып атсаңыз, Кореядагы университетке барып айтпайсыз да, мен корейский сүйлөйм десеңиз эле, сүйлөткесин кел деп эле ала калбайт. Сиз сүйлөгөнүңүздү тастыктаган документ керек. Ошол документти топик аркылуу аласыз. Мисалы үчүн мен биринчи гып деген бул корей тилинен деңгээл деген да. Топик 1ди тапшырсаңыз, топик 1де биринчи, анан экинчи гып бар. Ал жерде ар бир гыптын өзүнүн стандарты бар. Мисалы үчүн мен барып Кореян университетине мен тамга тааныймын, окуй аламын, өзүмдү тааныштыра аламын, мен сүйлөй аламын деп эсептеп отурбайсыз. Алар сиздин мынтип убактыңызды да өздөрүнүн убактында сиздин убактыңызда кетирип отурбайт да. Биринчи гып дегенде эле стандарттар бар. Дароо эле түшүнөт. Биринчи гып десе, демек бул тамганы тааный алат, жаза алат бир аз. Экинчи гып десе, бир аз кичине шар окуй, тамгаларды жазат, өз алдынча сүйлөм түзө алат деп. Эгер үчүнчү гып алды десе, күнүмдүк жашоодогу сөздөрдү, оңой сөздөрдү сүйлөй алат. Жөнөкөй грамматикаларды билет, дароо эле ушундай стандарт аркылуу түшүнөт. 4-чү гып десеңиз, бул күнүмдүк жашоодо кыйналбастан эле оюн жеткире алат экен, сүйлөй алат экен. Эгер 5-чи гып болсо, бул адам жаңылыктарды корейче көрө алат, китептерди окуй алат, кыйналбай терминдерди түшүнө алат дейт. 6-чы гып дегенде оюн жеткиргенде такыр кыйналбайт. Кайсы сферада болсо ошол терминдерди түшүнүп кете берет. Биздин сөз менен айтканда, каристин эле өзү эле болоюн деп калыптыр. Каристер сүйлөгөндөй эле сүйлөйт экен, ошол эле деңгээлде экен деп эле өздөрү түшүнүп алат. Ошондуктан биринчи гып алдым, экинчи гып алдым, үчүнчү гып алдым деп экзамен тапшырганда сизге сертификат берет. Ошол сертификат менен сиз Кореяга окууга тапшырып атканда бересиз. Же кээ бир жерлерде корей тил сүйлөгөнүңдү тастыктаган документ керек деген жерлерге бул сертификат керектелет. Бирок топик аркылуу сизди жумушка жибере алышпайт. Бир жолу айтам, бул сиздин корей тилиңизди канчалык жакшы сүйлөгөнүңүздү стандарттык баалар менен ченеген гана билимиңизди сынаган экзамен. Ал эми ошол EPS болсо бир жылына бир жолу өткөрүлүп турат. EPS жалпы корей тилинин адабий тилинин стандартындагы эле грамматикалар, сөздөр, анан жумушка керектүү өзгөчө EPS-тен өткөндөр заводдорго барып, фабрикаларга барып иштешет. Ошол жерде эң керектүү сөздөрдү сүйлөй алат деген тастыктаган сынак болуп эсептелинет. Эгерде такыр тил билбей барса, мисалы үчүн иштеген жеринде иштеткен адам дагы кыйналат, иштеп аткан адам дагы кыйналат, туурабы?
Ошондуктан ушул экзаменден өтсө, демек ал окуй алат экен, жумушка керектүү сөздөрдү айта алат, уга алат, бир аз оюн жеткире алат. Негизи эле корей тилинин жалпы адабий тилиндеги стандартты билет экен деген бул ушул тастыктаган сертификат болот да. Ушул экзамендин негизинде сизди Кореяга чакырып алат. Туура аталышы EPS экзамен, EPS топик эмес. Топик жана айтып өттүм, экөө эки башка. Эми түшүнүктүү болдубу? Эми сиз кайсы бир курска кайрылып атканыңызда EPS же болбосо мен топикке даярданат элем деп айтсаңыз, сизди такыр башкача түшүнүп алышат. Эми сиз топикке десеңиз сразу эле өзүм билимди сынаш үчүн тапшырат экенмин. EPS десе мен экзамен тапшырып Кореяга жумушка мени чакырат экен деп экөөнү эки башка түшүнөбүз. Макулбу? Түшүнүктүү болсо, дагы кандай ушул топик жөнүндө, EPS жөнүндө суроолоруңар бар, комментарийга жазсаңар, кийинки видеону дагы силерге ошол суроолоруңарга жараша жооп бергенге аракет кыламын. Видео пайдалуу болгон болсо, лайк басканды унутпайбыз. Кийинки видеодон жолукканга чейин аман эсен туруңуздар.